Кыз сөздөгө кыска насаат. Эң биринчи сырткы сулуулук жана ички сулуулук маанилүү. Сырткы сулуулук бул булар. Биздин сырткы жүзүбүз, көрүнүшүбүз, кийген кийимибиз, басканыбыз, турган денебиз, турпатыбыз жана башка. Таза болуш керек, тыкан болуш керек, жылмайып жүрүш керек, жагымдуу болуш керек. Ал эми ички сулуулугубуз адептүү болуш керек, имандуу болуш керек, боорукер болуш керек, мээримдүү болуш керек жана башка. Дагы үчүнчү нерсе финансы каражатыбыз болуш керек, аз маз болсо дагы. Такыр эле эчтекебиз жок болсо, нөл болсо, иштебесек, акча таппасак, анда эч бир кыз бизге макул болбойт, таанышпайт да, ишене албайт. Анан жаш курак маанилүү. Өтө каарып кетсек, 40-50-ге чыгып кетсек, ошого жараша табылышы мүмкүн, бирок өзүбүз каалаган айымдарды тандоо учуру бул 20 жаштан эң акыркы убакыт бул 30 жашка чейин экен да. Андан кийин азайып баштайт экен да, мындайча айтканда. Өзүбүзгө да жакпай, анан биз дагы ошо кыздарга жакпай калат экенбиз да. Ошол учур маанилүү учур ошол да, 20 жаштан 30 жашка чейин. 30 жашта кеч, бирок эң акыркы точкалар. Эми эмне кылдык? Эми 40 жашка чыгып кеттик, 41-ге чыгып кеттик. Анда деле табылат, Кудай буйрса. Бирок ошол 40 жашка чыгып кеткен адам көбүрөөк издеш керек да, онлайндагы, офлайндагы, жашоодон дагы. Ал үчүн тилди өстүрүш керек, тилди. Жакшы бир чөйрө менен, эркектер менен көбүрөөк аралашыш керек, имандуу чөйрө менен. Ошолордун жакшы жагын сиңирип алыш керек, плюстарын, минустарын көрбөш керек. Китепти көп окуш керек, көбүрөөк иштеш керек. Жүрөгүбүздү кубанычка толтуруш керек да. Эмгек, иш адамга көбүрөөк мотивация берет. Үйдө азыраак болуш керек, үйгө эс алуу үчүн гана келиш керек да эркек киши. Ата энелер сиздерге кеңеш, балдарыңарды өзүңөрдүн напсиңер үчүн үйгө көбүрөөк кул сыяктуу кылып камабагыла, сыртка көбүрөөк чыгаргыла, өз алдынча мышление кылсын, ойлонсун. Көп кыйынчылыктарды көргөнгө аракет кылсын, көп коргобогула да. Үйрөткүлө өз алдынча ойлонууга.